Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде эл сурасын берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бүгүн биз түз эфирде эмдөөдөн баш тартуунун кесепеттери боюнча талкуулайбыз. Биз бүгүн УТРК чүй менен түз эфирде телекөпүрө байланыш аркылуу ушу эмдөөдөн баш тарткандар менен эмне себептен баш тартып келет, ушулар боюнча атайын адистер менен биргеликте талкуу жүрөт. Негизи эле айта кетсем, жыл башынан бери Талас облусунда 155 жаран кызамыкка чалдыкса, анын 133-ü эмдөө албагандар. Булар эмне себептен эмдөө албай калгандар боюнча атайын адистери жооп беришет. Анда эмесе ошо түз эфирде УТРК чүй студиясында кесиптешим Мурат Жолкеев кызмат кылып атат. Саламатсызбы, кесиптеш? Саламатсыздарбы, урматтуу Талас жана Сары Өзөн чүй жергесиндеги телекөрүүчүлөр. Студияда УТРК чүйдө сиздер менен мен Мурат Жолкеев кызматтамын. Анан бүгүн биз жаз мезгилиндеги жугуштуу оорулар, тактап айтканда ушул акыркы мезгилде өспүрүмдөрдү жана балдарды өзгөчө илдетке кабылдырып келген олуттуу маселелердин бири бул кызамык оорусу тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу коноктуу адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Акылбек Исаев, Чүй облусунун санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун бөлүм башчысы. Акылбек Имаров, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Урматтуу кесиптеш, Таластагы Бегайым, мени кандай угуп атасыз? Да сөздү сизге узатсам. Анда биздин студияда конок менен тааныштырып өтсөм, Талас облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Сандыкова Чолпон Аксакоевна, саламатсызбы, студияга куш келипсиз. Негизи эле Чолпон Аксакоевна, айтсаңыз, ушу Талас облусунда эпидемиологиялык абал кандай бүгүнкү күндө? Саламатсыздарбы, бүгүнкү күндө Талас облусундагы эпидемиологиялык абал бизде жаңы жылдан баштап курч болгон. Мынау акыркы 2 жумада бизде катталуулар азайды десек болот. Адан тышкары, жана сиз айткандай 155 оорулуу катталса, инкубационный период деп коет бизде 21 күн. 21 күндөн бери бизде 2 райондо катталуулар болгон жок. Айтып кетсек, бул Айтматов менен Манас району, Тилекке каршы Талас шаары, Талас району жана Бакай атада катталуулар азыркы учурда жүрүп атат. Бирок баягы курч акалдан өттүк деп айтып кетсек болот. Анткени жумасына 1ден 2ден катталууларга өттүк. Буга чейин мисалы жумасына биз 6-7ден катталып аткан, азыр ушул 1-2ге өттүк да. Анан бу да айтып кетет элем, баягы эпидемиологиялык сезон, эпидсезон деп коет бизде. Ушул сезонго карата да азыр мына бардык эле жугуштуу баягы вакцинага менен жок болчу жугуштуу оорулардын сезондору ушул күн ысыганда вирустар баягы азаят да. Көбүнчө булар күндүн субагында, же болбосо айтып кетсек, күзүндө, кышында катталуулар көп болот. Ошол себептен да мен ойлойм, жаңы жылдан баштап бизге баягы 10 күндүк неме учурунда, каникул учурунда бизге баягы сырттан келгендер көп болду. Ага чейин бизде аябай эле катталуулар мындайча айтканда жок болчу. Бирок Тилекке каршы январдан баштап бизде ушул эпидемиологиялык абал күч алды. Анан ушу эпидемиологиялык абалды турукташтыруу максатында кандай иш алып барып атасыздар? Негизи эле ушу көбүнчө эмдөө албагандар деп айтып келесиздер го, ушулар менен кандай иш алып барып атасыздар? Бизде 13 жугуштуу оору бар. Бул бир гана биз эмдөө менен гана токтото алабыз. Ошол себептен бул кызамык оорусу баягы эмдөө менен гана токтотула турган жугуштуу ооруларга кирет. Айтып кете турган болсок, ковид учурунда баягы карантиндер болду. Андан кийин баягы пландык түрдө эмдөөлөр толугу менен эмделбей калганда, эпидемиологдор буну баягы биз ушундай болоруна прогноздор болгон. Ошол себептен дагы да биз бир эле бул оору эмес, жана айтып атпаймынбы, 13 оору. Азыр эми кызамыктар мына 2 жылдан бери баягы уланып атат. Былтыр билесиздер, бизде 2 жолу кампания өткөнбүз. Ошол кампаниянын натыйжасында бизде мектеп арасында мындай вспышкалар быйылкы жылы болгон жок деп айтсак болот. Ушул эле жана сиз айтып кеткендей 85% бизде эмдөө албагандар ооруп атат. Булар билесиздер, баягы убагында эмдөөдөн баш тарткандар, анан көбүнчө булар 1 жашка жашы жете электер, айтып өтө турган болсок 59 булар жашы жете электер, баягы 1 жаштан
пландык түрдө былтыркы жылкы март айына чейин 1 жаш жана 6 жашын ала турган болсо, баягы эпидемиология абал күчөгөнүгүнө байланыштуу 1 жаш анан 2 жашты ала турган болуп калды азыр. Көбүнчө ооругандар 59 бала бул 1 жашка чыга элек эмдөө албай калган балдар болуп атат. Адан тышкары медициналык көрсөтмөсү барлар деп коет. Булар баягы ооруларына карата медициналык көрсөтмөсү берилген балдар. Андан кийин баштаткандар 34, анан чоңдору ооруп атат. Мен буну мындайча айтсак, өзү көрсөтүп атат, мезгил өзү көрсөтүп атат, эмдөөдөн баш тарткандардын арасында ооругандар ошо күч алып атат. Рахмат. Анда түз эфирдеги кесиптешим ошо Мурагел кесиптешим агага суроо узатсам, негизи эле ушул чүй жергесинде кызамык боюнча абал кандай бүгүнкү күндө сиздерде? Бүгүнкү күнгө чейин ал эми акыркы жумаларда мына 2-3 жуманын аралыгында мындай ылдыйлаганга байкалды. Бул жумасына өткөн жумада 40 болсо, өткөн жумада 60 учур. Бул кызамык дагы эле катталып жатат. Бул учур курчап алды. Эми азыр өзүңөр билесиздер, жогоруда кесиптешип айтып кеткенде, жугуштуу оорулардын сезону аяктай баштады. Бул деген жугуу жолдорунун баягы факторлору азая баштады. Бул азыр элдер бөлмөдө азыраак отурушат, мында күн жылып атат, көпчүлүгү сыртта жүрүшөт. Анан айтып кетер нерсе, дагы эле ушул ооругандардын 90-95% бул эмдөө албаган биздин жарандар болуп атат, бул баш тарткандар. Бул бирок былтыркы жылы 3600 болбосо, быйыл 1600гө чейин бул саны кыскартылды. Бул дагы болсо ошол медициналык кызматкерлердин элдин арасында түшүндүрүү жумуштарын күчөткөн бир жыйынтыгы болуп жатат. Бирок ага карабастан мына азыр өткөн жумада эле бүт медициналык мекемедеги эмкананын медайындарыны кайрадан окутулуп даярдалды. Мына Кудай буйруса 12 майдан баштап күзгө чейин бизде кайрадан ошол кызамыкка каршы эмдөө башталат. Анын үстүнө келе жаткан 12 майда Европалык иммунизация күнү жумалыгы башталат. Бул жасалып жаткан мероприятиялар бул деген ошол элди дагы бир жолу кызамыктын эң бир арзан эффективдүү жолу бул эмдөө экенин дагы бир жолу эскертүү, ошол элдин арасында түшүндүрүштөрүн күчөтүү. Бул өзүңүз айтып өтүңүз, баягы былтыркыга салыштырмалуу статистикалык маалыматтар боюнча эмдөөнү алып жаткандардын саны көбөйүп, баштаткандар азайып атыптыр да. Анын албетте бирден бир себеби массалык маалымат каражаттарында жана ошондой эле өзүңүздөр тараптан аткарылып жаткан иштин жыйынтыгы десек болот да. Баштаткандардын көпчүлүк мониторинг кылып көрдүңүздөрбү? Себептери эмнеден болуп атат? Баштаткандардын себеби жалпыбызга белгилүү, биринчи орунда диний көз караш болуп атат. Бул көпчүлүк жарандар бир эле кызамык эмес, бул башка эмдөөдүн башка түрлөрүнө дагы баштаткандар. Ошол эле биз баягы пландуу эмдөө, тепки, ошол эле көкжөтөл, ошол эле дифтерия ушуга каршы эмдөө баштаткандар да бар арасындачы. Анан эми мына азыр бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, 3-жылдан бери бизде кызамык эпидемиялык курчукка байланыштуу бүгүнкү ошол жугуу бизде ооруган кишилер бар. Ал эми жукканга баягы иммунитети жок, эмделбеген балдар бар. Ушул фактор бүгүнкү күндө азыр чоң роль ойноп атат. Эми биз деген келечекте элдер деген мына өнүккөн өлкөлөрдө эле мына жакын арада Сауд Арабияна биздин жарандар баратат. Ошолордо ажы сапарына биз ошолордо кетип аткан жарандарды дагы ушул жумушка азыр буруп жатабыз. Бүгүнкү күндө айылдык жерлерде ден соолук комитеттери ушул элдин арасында баягы түшүндүрүү жолдоруну күчөтүп атат да. Рахмат. Мен урматтуу Бегайым уруксат берсеңиздер, талашта биздин коногубуз Чолпон Аксакаевнага да суроо узатып өтсөм, мынакей биздин Акыл Маришев айтып өттү, Сары Өзөн чүй жергесинде бүгүнкү күндө ошо эмдөөдөн баш тарткандар боюнча профилактикалык иштер жүргүзүлүп атат. Анын ичинде сөзсүз түрдө Кыргызстан дин башкармалыгы, башкача айтканда муфтият, анда мечиттердеги имамдар менен сиздерде ошо баш тарткандардын менен кандай иштер алып барылып атат, аларга түшүндүрүү жолдору кандай болуп атат жана негизи эле себептери сиздерде таластыкка биздин чүйдүкүнө окшошпу же башка багыттарда дагы, көз караштарда дагы баягы эмдөөдөн качкандар барбы деген суроо да.
Чолпон эже? Былтыр бизде бардыгы баш тарткандар 641 болсо, быйыл болсо мынакей биринчи кварталда биз көрдүк 71 булар диний көз караштан баш тарткандар. Ал эми коопсуздук эмдөөгө шектүүлөр деп коет, мындайдан бизден 54. Бул мындайча айтканда диний көз караш менен да кошо бизде баягы билесиздер азыр соцсеттерде ар түрдүү ушу баш тарткандар каршы дагы немелер атайын берилип атат. Ошондон да бизге баягы тоскоолдуктар болуп атат. Анан медициналык көрсөткүчтөрү барлар 19 болуп атат. Бул суроо боюнча сиздерге жооп бере турган болсок, бизде жана айтпадыкпы, январдан баштап бизде күч алган. Ошол себептен бизде координациондук советтер бүт областтарда өткөзүлүп, адан тышкары жерлерге барып, баягы атайын комиссиянын башчылары менен чогуу райондордо биз өтүп келдик. Ошол боюнча азыр диний ар бир немеде баягы ошол жердин муфтияттары катышып, мечиттерде бизде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошонун баягы немесинен бизде бардыгы болуп, азыр былтыркы биздин жылда көрсөткүчтөр аз эле, мониторинг боюнча мониторинг жүргүзүп турабыз. 3 айда 24% болуш керек да эмделгендер. Айтып өтө турган болсок, 1 жашыбыз бизде 24-5% болду, жана экинчиси 25% болду. Бирок тилекке каршы бул бир эле бизде эмес, республика боюнча болуп атат. Шаарда баягы ички миграция көп болот. Ошол себептен биздин бул пайыздарыбыз Талаш шаарында аз болуп калды да. Андан кийин эмне көп жумуш аткардык деп айта турган болсок, биз мобилдик топтор менен жакшы эмдөөлөрдү жүргүзүп алдык. Ушул эмдөөлөр боюнча айтып кете турган болсок, 2249 биз жарандарыбызды баягы мобилдик топтор саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да колдоо көрсөтүп жумалыгы башталган. Ошол жумалыкты биз улап кеттик да. 2249 башка инфекциядан да албагандарды эмдедик да. Анын ичинен 1212 бул жалаң кызамыкка каршыларды эмдедик. Адан тышкары билесиздер, Талаш шаарында биздин экинчи кампанияда жүргүзүлгөн бул студенттер арасында жогорку окуу жай жана орто окуу жайдагы ошол жердин эле кызматкерлерине жана студенттерди эмдөө болчу. Анан баягы балдарды эмдөөлөр жүргүзгөнбүз. Ошол кампанияны биз дагы да улап атабыз. Баягы калып калган балдарды, студенттердин баардыгын биз эмдеп, ал боюнча да аябай жакшы жумуш жүргүзүлдүк деп айтсак болот. Уюштурулуу топтон мектептерден калып калган балдар, бала бакчадан калып калган балдарды 1393 баланы эмдеп алдык. Бу да мен ойлоп кетем, медициналык кызматкерлердин бул жердеги мобилдик топтор менен чыгып жазып аткан иштери. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, ошо Талаш шаарында негизи Талаш шаарында ушу эмдөөдөн баш тарткандар басымдуу угулат депчи. Анан буга чейин ушу сиздер жерлерине барып, мектеп окуучуларын эмдеп келдиңиздер. Негизи эле ушу ата-энелер ушу эмдөөнү туура кабыл алып атабы бүгүнкү күндө? Алар менен кантип иш алып барып атасыздар? Бул боюнча да айтып кете турган болсок, райондордо бул боюнча жакшы жумуштар алып барды. Тилекке каршы Талаш шаарында баягы анткени миграция берде көп болот экен. Биз буларды планга коебуз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, кайра алар кетип калат же келип калат экен да. Ошол себептен да болуп калды. А так райондордо бизде аябай көп жумуштар жүргүздү. Адан тышкары жаңы мыйзамыбыз чыккан. Бул 10-мыйзам 12 январдан баштап кол коюлуп, 6 айдан кийин күчүнө кирген. Ошол эле мыйзамдын биз азыр ушул мыйзам менен да жумуш алып баруудабыз. Статья 84-статьясынын 2-пунктунда бизде жазылган. Азыр кызамык жүрүп атат да, ошо кызамык жүрүп аткан учурда вспышка кайсы жумуш доорудан жүрүп атса, ошол убакта убактылуу албай калган балдарды билим берүү мекемелеринен жана ден соолукту чыңдоо мекемелеринен убактылуу чектетүү. Ушул боюнча санитардык жолдомо берип жумуш алып бардык. Адан тышкары ушул эле мыйзамдын 14-статьясынын 3 жана 6-пунктунда берилген. Бул жерде баягы мурда билесиздер, жалаң эле медициналык кызматкерлерге жооптуу болуп, жумушту жалаң медициналык кызматкерлер алып барган. Азыр биз ушул
статьялар менен жумуш алып барып, мурдагы баш тарткан балдарды жана жаңы баш тартып аткан балдарды 2 күндүн ичинде ошолардын тизмелерин баягы жергиликтүү соцработниктерге өткүзүп берип атабыз. Балдарды коргоо отделиндеги кызматкерлерге. Эми мындан ары алар комиссия менен карап, чогуу иш алып барабыз. Рахмат. Анда УТРК чүйдөгү кесиптешиме суроо салсам, негизи эле айтсаңыздар, кызамыктын алгачкы белгилери кандай болот? Кантип билсе болот ошо ата-эне баласын кызамыкка чалдыкканын? Кесиптеш, мен да сизге толугу менен кошулуп кетмекчимин. Биз азыр көбүнчө статистика маалыматтарга токтолуп атабыз. Ошол себептен жалпы көрсөтүлгөн маалымат берип өтсөк да, негизи эле бул кызамык оорусунун эгер эмдөөдөн өтпөсө өспүрүм үчүн, бала үчүн кандай коркунуч ден соолугуна жаралат. Негизи эле кызамык оорусу деген бул эмне илдет, эмне оору. Жана мен кесиптешим айткандай эле белгилери тууралуу бир маалымат берип өтсөк да, себеби биз азыр так маалыматтарга токтолорубуз менен телекөрүүчүлөргө жалпак тил менен түшүндүрүп койсок да, сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүш керек. Себеби бул илдеттин, бул оорунун момундай жаман жактары бар деп түшүндүрүп кетсек. Кызамык деген бул коркунучтуу, жугуштуу оору, бул башка ооруларга салыштырмалуу жугуштуу оору, бул сөзсүз түрдө ошол эмдөөсү жок. Анан ошол иммунитеттин начар жарандарыбыз көп ооруйт. Эми кызамыктын биринчи эле белгилери бул температура, дене табы көтөрүлө баштайт биринчи иретте эле. Анан ошол баягы ОРВИ деп биз мына кыш мезгилинде ошол көпчүлүк ошол ОРВИ грипп менен салыштырып ошондой окшош эле клиникалар. Анан 3-4 күндөн кийин денесине баягындай кызыл ташып кетет. Бул ошол учурда биз эң биринчи иретте медициналык мекемеге кайрылыш керек. Себеби деген эгер кечеңдетип кайрылып калган болсо, бул өнөкөткө айланып кетиши мүмкүн. Биринчи иретте бул пневмония, өпкөсүнө жаракат алат. Мына бүгүнкү күндө чүй жергесинде 2 бала ошол чарчап калды. Мына неме боюнча республика боюнча 10 жакын биздин балдар, жарандар ошол кеч кайрылганга байланыштуу каза учурлар болду. Бул ошон үчүн элдерге мындай эскертүү иретте айтып келиш керек. Бул оору менен аз илдешүү болбойт. Себеби деген биз мына 2 жылдан бери эле ошол элдер арасында клиникасыны ушундай болсо кандай, каяка кайрылыш керек. Анан эгер ошол биринчи эле симптомдор пайда болуп, азыр мына күн жылыды, азыр биз ОРВИ, курч респиратордуу вирустук инфекциялар басаңдай баштады. Демек, эгер ушул учурда жаңгыдай симптомдор болсо, бул сөзсүз түрдө бул кызамык болушу мүмкүн. Ал иретте биринчи ошол участковый врачты үйүнө чакыруу керек. Себеби деген көпчүлүк учурларда ошол эмканаларга барып, ошол кезекте турган учурда гана жуктурган учурлар да бар. Андагы биз бөгөт коюу үчүн кепчилерде электрондук очередь бизге киргизилген, бул 2 жылдан бери жүрүп жатат. Мен ошого кайрылып кетет элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо үйүнө ошол участковый дарыгер үйүнө чакырса. Себеби деген биз жаш балдарда, айрыкча 5 жашка чейинки балдарда бул оору оор формада өтөт. Мына жакында эле дагы бир учур болду. Чоң жарандардын ичинде деле бул оору катталып, аягы баягы каза болуп калды да. Бул дагы демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетелик. Сөзсүз түрдө кызамыктан каршы турам десеңиздер, ден соолугумду ойлойм десеңиздер, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды сөзсүз түрдө эмдөөдөн өткөрүш керек. Эмдөө эң башкысы акысыз. Мен ушул менин суроомду сиз берип турган суроомо жооп берип баштадыңыз да, чындыгында эле бул өнөкөткө, бул өнөкөт илдеттери бар адамдар көбүрөөк кабылышы мүмкүн. Андан тышкары негизи эле ушул суроону мен таластагы биздин кесиптештерге узатсам да, айтып өтсөңүздөр, негизи сиздер тарапта дагы ушул илдетке кабылган улуу муун өкүлдөрү барбы? Бар болсо алардын статистикалык маалыматтары жана аларга дарылоо процесстер, учурлар кандай жүрүп атат? Мен бул боюнча айтып кетсем, жана айтып өтпөдүм, жашы жете электе 1 жашка чейинкилер булар 59 бала ооруп атат. Ал эми чоңдор арасында 22. Ошондой эле бизде быйыл баягы кампаниядан кийин биз аябай баягы ойлодук эле, вспышкаларча, бирок андай болгон жок. Бирок жерлерде окуучулар арасынан катталды, 28 окуучу катталды. Бала бакчалардан 22 бала ооруду да. Ошол боюнча дагы айтып өтө турган болсок, бизде ошо жерлерде кандай суроо болду экинчиси? Чоң адамдардын арасында. Чоң адамдардын арасында да бизде катталуулар болуп атат.
Андан кийин эң негизгиси биз былтыркы менен да анализдерди жасайбыз. Анализ жасаган учурда былтыркы ооругандардын арасында ооруканага жаткандар аз болсо, мына азыр бизде 155-тин арасынан 100, мындайча айтканда көпчүлүгү бизде ушу ооруканалардан дарылануу болду да. Себеби жана айтып кетпедимби? Эмдөө алганда да бир доза алып калса, бир доза алса, бул да жеңилирээк өтөт. Ал эми баш тарткандар көп ооругандыгынан бул байланыштуу баягы оорураак өттү деп айтсак болот да. Анткени алар такыр эмдөө албагандар да, ошол себептен булардын мындайча айтканда 155-тин 100-ü ооруканада дарылануу болду. Айтсаңыз, негизи жогоруда айтып өтпөсүзбү, ошо бала бакчада 22 баладан кызамык чыкты депчи. Анан булар 2 баладан чыкты. 2 баладан. Булар кайра канча убакыттан кийин бала бакчага барууга мүмкүнчүлүгү бар? Булар толук айыгат. Канча күн ошондо? Анан 21 күн. Толук айыккандан кийин гана, анан кийин биз баягы неме кылабыз да, жана кесиптешим айтып өткөндөй, биз эмнеден коркобуз? Эң биринчи күндөрдөн. Анткени жана 4 күнгө чейин, как орбиде жүрө берет да, сып чыкканга чейин булар заразный деп коет, башкаларга жуктурат. Анан сып чыккандан кийин 4 күн ичинде, мына 8 күндүн ичинде булар башкаларга жуктуруу коркунучу көбүрөөк болот. Ошол маалда көбүрөөк ата-энелер жаңылып калат турбайбы? Ошол жаңылып да калат. Анан экинчиден да ошол жана билбей эле булар көп эле стационарларга көбөйүп келип, биздин жылдын башында биз ошол 13-15 случайыбыз баягы внутрибольничный деп коет да. Анткени орбиде больницага жатышат. Анан кийин ошол жана 4 күндүн ичинде башкаларга жуктуруп, ошодон бизде внутрибольничныйда баягы көбүрөөк болуп калды да. Анан азыркы буйругубуз бар, акыркы чыккан буйругубузда мурункуда биз баягы катышта болгон, мисалы бир баланын катышында болгон, үй бүлөсүндөгү болсо, биз аларды баягы мектептен чектетүүгө укугубуз жок болчу. Азыр мыйзамдын негизинде үйүндөгү балада эмдөө албаган балдар болсо, ошо 21 күнүн ичинде үйүндө отурганга талап санитардык жолдомолорду беребиз. Эгерде кызамык болуп ооруп калып, анан кайрадан эмдөө алганга болобу же болду буда иммунитет пайда болду дейсизби? Иммунитет пайда болот кызамык алгандан кийин. Ага эмдөө алуунун кажети жок. Эмдөө алганга кажет жок, бирок эмдөө алам дегендер болсо алса болот. Атак эмдөө алганга кажет жок. Анан ошо эмдөө боюнча да айтып өтсөңүз, негизи бүгүнкү күндө эмдөө жүрүп атат да кызамыкка каршы, жана бир эле жолу эмделеби же бир 12 күндөн кийинби, 21 күндөн кийин кайрадан эмдөө жүрөбү? Булар 4 неделя деп коет. Кызамык менен кызамыктын ортосундагы 4 неделя. Эгер башка эмдөөлөрдү алам дей турган болсо, анда жана бизде эмдөөлөрдүн түрлөрү бар. Ошого карата дарыгерлер кээде башка эмдөөлөрдү да кошо сала кетет да. Азыр эми жана кесиптешим айткандай, 12 майдан баштап биз ошо окутууларды өткүзүп, тизмелерди тактап атабыз. Баягы ковид учурунда албай калган балдар бар. Ошолордун баардыгын тактап, атайын календарларды берип койду. График түзүшүп атат жерлерде. Ошо албаган балдарды календарга түзгөндө эң биринчи жолу кызамыкка каршы эмдөөнү коебуз да. Анан калгандарын башка жугуш доорулар менен эмдөөлөрдү алып кетебиз. Ошол себептен да окутуулар жүрүп, буну эмне үчүн биз окутуулар жүргүзүп атат, жана айтып кетпедимби, бир эле кызамык эмес, башка оорулардан да биз прогноздон коруп турабыз. Анткени такталганда ошол эмдөө албаган балдардын саны өтө көп болуп атат. Ошолордун баардыгын кайра камтыш керек да. Баягы убагында ковид учурунда албай калды, ага чейин дагы, андан кийинки да албай калган балдар жүрүп атат да азыр арабызда. Ошолордун баардыгын тактап, календарларда колдоруна бердик, графикти өздөрү түзүп, анан ошол графиктин негизинде ошолорго 12 майдан баштап эмдөө жүргүзөбүз. Сиз жогоруда айтып атпайсызбы, бала бакчадан ушу эмдөө албагандар бала бакчадан, мектептерден убактылуу четтетебиз деп. Негизи Талас чергесинде канча окуучу четтетилди бүгүнкү күнгө чейин, барбы же андай жокпу? Буга чейин билесиздер, бизде чектетилип, ошондон кийин алган балдар өтө көп болду. Тилекке каршы өткөндө жогорку кеңешибиздин депутаты бул баягы конституцияга жол бербейт деп көтөрүп чыккандан кийин кайра кабыл алуулар болуп атат. Анан эми бул да жана айтып кетпедикпи, мыйзамда жазылган ошол оорудан вспышка болуп аткан учурда. Азыр кызамык жүрүп атса, бир гана кызамыкка албай калган балдарды чектетип алабыз. Кайсы оору жүрүп атса, ошол убакытта гана бул статьяны колдоно алабыз да.
Анан эми жакшы бир немеси ушул 14 статьянын негизинде соцработниктерге өткүзүп баратабыз. Бул жанагы балдарды коргоо немеси бар го, мисалы баардыгы өткүзүп берип атпайбы, тизмени азыр биз ошол кызматкерлерге өткүзүп берип атабыз да, и комиссионно жумуш алып барышат. Чогуу алып барабыз баарыбыз. Негизи эле ушул малга чейин айтып келесиздер, кандай гана жугуштуу оору болбосун, бул эмдөө аркылуу гана адам өзүн өзү коргой алат депчи. Анан ушул эле маалда ошо диний көз караштарга жамынып, айрым ата-энелер эмдөө зыян экен деп, эмдөөнүн бир курамында мындай адамдын организмине жакпай турган бир эмелер бар экен деген мааниде айтып келет да, дарыгер катары эмне деп айтат элесиз ушуларга? Бул жерде биз атайын, мен өткөндө да ар бир медициналык көп суроолор болот сиз айткандай. Ошолорго кандай жооп бериш керек? Мисалы, ошол кээ бирлер бизге суроо беришип атпайбы, консервант бар экен. Ошол эле консервант биздин ар бир ичип аткан, мисалы, кефир, биолак ичип атпайбыз, ошолордун деле составында бар. Анан бунун баарын мен ойлойт элем, баягы атайын биздин элдерибизди баягы албаш үчүн соцсеттерге көбүнчө ушулар чыгып атат да. Ошол себептен бизде атайын даярдаган видеолор бар. Ар бир медициналык кызматкерлерге жөнөткөнбүз. Ошол эле видеолорду ошол эле специалисттер менен кошо барып биз ар бир муфтияттарга дагы таратып да бергенбиз, и ошол жерден да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Анан бир нерсе айтып кетет элем, мына жакында эле баардыгы бизге умрага барабыз дебеди. Мен ошондо өзүм мынакей көрдүм да. Ушундай звонок кылышып, ошол эле баш тарткан балдардын ата-энелери ал жака анткени 2 вакцина алмайынча кирбейт деп койду. Ал списоктор бизге келгенче, вакциналар келгенче бизге ушундай ажиотаж кылышып, өздөрү келип алып кетти да. Мен ошол отказ кылып келгендер, баш тартып эле балдарын отказ кылгандар, мисалы, умрага барып атканда өздөрү алып кетип атат. Мен буну ойлойт элем, баягы эгер таптакыр отказ кылса албайт эле да, балдарын алдырбаганы менен өздөрү алып, мисалы, кетишип атат. Ошол себептен мен буну кандай деп ойлойм, баягы элдердин баардыгын баягы тетири немеге жолдогондор да кээде болуп атат. Анткени мен өзүм практикада көрүп атам. Мектеп окуучуларында баягы убактылуу чектеткен учурда ушундай группа ата-энелер келишти бизге. Мисалы, башка балдарды да кошо тартып алышат да, башка ата-энелерге да кошо ушундай жагымсыз маалыматтарды беришет. Рахмат. Анда эмесе УТРК чүйдөгү кесиптешибизге суроо узатсак, эмдөөдөн баш тарткан ата-энелерге кантип иш алып барып атасыздар? Бүгүнкү күндө мыйзам жол берет экен, ошо эмдөө күч алып атканда баласын мектепке же бала бакчага кабыл албай коюгачы, аны ушул боюнча маалымат берип өтсөңүздөр, кантип түшүндүрүп иш чарасын жүргүздүңүздөр буга чейин? Суроо түшүнүктүү го дейм. Кыска жооп билим берүү мекемелерине эскертүү бергенбиз. Ошол эгерде ооруп калып, ошол эмдөөсү жок бала анан классында 30 баланы жуктуруп койгон болсо, бул ошол балдарды коргоо кодекси боюнча чара көрөбүз депчи. Ал бүгүнкү күндө тилек каршы ушундай учурлар да болду. Мына бүгүнкү чейин мына 2 айдын ичинде эле 100ге жакын биздин окуучулар кызамыктан оорушты. Буга кайрадан ошол ата-энелер өздөрү чара көрүп атат. Бүгүнкү күндө ошо ата-энелер мектептерде чогулуштарды өткөзүп, ошол эмдөөсүз балдардын списогун бергиле, биз четке чыгаралы деген ушундай чаралар да болуп атат. Бирок эми биз экинчи жагдан баягы биздин мыйзамдар бирөөсүндө билим ал десе, бирөөндө эмдөө, ошол эки мыйзам бири-бирине карама каршы болгондон үчүн ушундай тосолуктар болуп атат. Мына жогоруда кесиптешим айткандай, азыр эпидемия учурунда биз ошол сентябрь мезгилинде эле санитардык көргөзмө менен ошол четтеткенбиз. Бирок азыр бүгүнкү күндө анын жыйынтыгын берип атат. Көпчүлүк ата-энелер ошол балдары кыйналып үйдө онлайн окуганына кыйналганынан баштап алар уже ала баштады. Андан көрө алалы себеби деген экзамен баягы сабактарына жетишкендиктери начар болуп калат. Ошого байланыштуу анын жыйынтыгын берип атат бүгүнкү күндө. Рахмат, урматтуу кесиптеш. Таластагы студиядагы угуп атасыздар, бизге берилген убакыт акырындап соңуна келип калды. Мүмкүн болсо дагы бир жолу биздин түз эфирдин соңунда эскерте кетелик. Акыл Эмарыч экөөбүз биргеликте сөзсүз түрдө эгерде жугуштуу оорулардан сак болом, үй бүлөмдүн ден соолугун, балдардын ден соолугун ойлойм десеңиздер, эмдөөдөн өтүш керек. Бул бирден бир алдын алуунун жакшы себеби. Ушу менен биздин
Бишкектеги студияда берилген убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Урматтуу кесиптеш, рахмат. Чогуу биргеликте телей көпүрөнү алып барып, кызыктуу маалымат берип, Таластан биздин Сары Өзөн чүй жергесиндеги телекөрүүчүлөргө ушу жугуштуу оорулар боюнча өзгөчө кызамык боюнча так Таластагы учурдагы абал боюнча маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Кесиптеш, анда биздин УТРК чүйдөгү кесиптешибиз Мурат Жолкеев болду түз эфирде. Анда эмесе биз маегибизди улантып берсек, Чолпон эже, ошо сиз дагы айтсаңыз, негизи эле Талас облусунда эмдөөдөн баш тарткан адамдарга эмне деп кайрылат элесиз? Мен ушул бардык ата-энелерге айтат элем, мынакей практика көрсөтүп атат, эмдөөдө албагандар, мен балдарыңыздардын ден соолугун ойлоп, ошол себептен бардыгыңыздарды эмдөөгө чакырат элек. Кээ бир болот жакшы мыкты ата-энелер. Алар мына өздөрү да келип атат, 12 майдан баштап бизде албай калган балдардын бардыгына эмдөөлөр жүргүзүлөт. Кээ бирлер болот дейм, сыртта жүрүп калган мигранттар бар, башка ата-энелер болсо, балдарыңыздар эмдөө албай калса, 12 майдан баштап кайсы ооруга албай калды, бардыгын эмдөөгө чакырат элек биз. 12 майдан баштап кайсы бүт ооруга 12 майдан баштап эле жыл бою бизде жүргүзүлөт. Ошентип отуруп биз 3 жылдын ичинде 30-жылга чейин 95%га чыгышыбыз керек да. Албай калган балдардын бардыгын ушуга эмдөөгө алабыз. Эмдөөнүн бардыгы акысыз жүрөт. Бардыгы акысыз жүрөт, жерлерде бүт бардык медициналык кызматкерлерден окутуулар жүргүзүлдү. Барса, алар убара болушпайт, атайын календарларды түзүп берилди. Канча жаш болсо, канча жашка келсе, андан кийин кайсы эмдөөнү алып кетиш керек экен өздөрү түзүп, ата-эненин колуна берет, ошону менен келишип, өз убагында келип алып кетсе болот. Рахмат, убактыңызды бөлүп биздин эфирге келгениңиз үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсем, бүгүн биздин студияда Талас облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Сагындыкова Чолпон Аксакаевна болду. Ал эми УТРК чүй менен УТРК Талас түз эфирде телекөпүрө аркылуу ушу кызамык боюнча талкуу жүргүздүк. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.